Саламатсыңарбы балдар. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Эң жакшы дос бул китеп. Бактылуу жашоонун себептеринин бири китеп окуганга убакыт бөлүү. Китеп окуп акыл эсти өрчүтүү. Китеп окуудагы чыгаша болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк. Дүйнө бизди өзгөрттү. Азыркы мезгилде 89 тилде 6 миллиондон ашык китептин басылмалары бар. Китеп дүйнөнү адам баласы үчүн өзүнчө эле жандуу нерсе десек болот. Түгөнбөс байлык. Бир кишинин 2 баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчинин баарын улуу баласына бермек болду. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү. Ошондуктан энчини 2 баласына тең бөлүп берели деп кеңеш салды. Күйөөсү аялынын тилин албады, акылын укпады. Байлыкты көп топтоп, бардыгын топтоп, эмне улуу балам өрөйүн, эко бөлүшөбү, бөлүшпөйбү өздөрү билишет. Неге эко тең сенин балаң да ошо, баарына экону тең бөлүш да. Жок, мен кичүү балама бере албайм. Мен улуу баламды жакшы көрөм, улуу балама берем. Неге бул экостун эле балабыз да. Мен сөзүмдү эч ким укпайт, балабыз деп айтсак жакшы болот да. Жакшы болот, мен укпай койдум. Болду, сен балаңды окууга жиберсең болот. Билим түгөнбөс байлык, балаңды окууга жиберсең, ал үйдү бүтүрүп, ал жакшы бала болот. Сен ушу балаңды окууга жиберип, жакшы бала кылгызып кел. Билим түгөнбөс байлык, атанын колунан бат эле кирген. Макул, ошентип балам мектеп көрсө, ага айтпай элем. Балам жакшы окуп кел, жакшынакай болуп, билимдүү болуп келген. Жакшынакай болуп, билимдүү болуп келсин, Кудай билбесин, бардыктан эчтек болбой жакшынакай келсин. Балам, сен үйдө ушундай заңгырап салдың, эмди сен бала эмди каяктарга барып келдиң, иштеген жакшы бекен, билим алган жакшы экен, билим алган эң жакшы экен, чет элге барып келдим. Азаматсың бала, ушинтип дагы бир ата-энеңди багыптырсың, эмди дагы ушинтип иштеп келе бер, үйүңдү дагы заңгыратып сала бер. Жөндөгү ырларына кезек беребиз. Бегенде билгискен, неге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Жигит аймачалына жашта мезгил менен алга умтулуп калышпак, Кыргызстанда бир бүтүнгө айланткан мырзалар бар, жарай турчу намыска. Кирдейбесин мирчейти, сыя көрүп булгабай, жакшы сакта китепти. Суттой таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Китеп окуу жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Адам китепти канчалык көп окуса, ошончолук жакшы каармандарга окшошууга аракет кылып, жашоосун ошончолук китептегидей жакшы кылууга умтулат. Андыктан көп окугандан качпаңыз. Китеп бул адам баласынын сөз байлыгында